Өткөн жылдын февраль айында шаардыктар үчүн Ош шаардык мэриясынын сайтынын базасында түзүлгөн онлайн карта ишке берилген болчу. Анда кала жашоочулары өзү жашаган аймакта жаралган көйгөйлөрү тууралуу интернеттен эле жиберип коюу мүмкүнчүлүгү жаралган. Суу чыкпай, жылуулук жакшы болбой, коомдук каттамдардын иштөөсү, тазалык, жолдор жана башка коммуналдык, муниципалдык ишканалар чече турган көйгөйлөрдү жарандар интернет аркылуу жеткирсе болот. Юзов Ош коомдук бирикмеси менен биргеликте ишке ашып жаткан долбоордун алгачкы баскычына Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасы, райондук электр тармактар ишканасы, Ош шаарынын мэриясы, жылуулук камсыздоо муниципалдык мекемеси, Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы, Ош шаардык муниципалдык автотранспорт мекемеси, Ош шаардык жолдор башкармалыгы, Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты, Ош шаардык жылуулук электр борбору, Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги, Энергосбыт, Горсвет ишканалары киргизилген. Карта колдонуу үчүн абдан жөнөкөй жана түшүнүктүү түзүлгөн. Сайт аркылуу атайын форманы толтуруп, билдирүүнү оңой эле жөнөтсө болот. Ал үчүн 3w.map.osh.city.kg сайтына кириңиз. Маалымат билдирүү чарчысын тандаңыз. Сунушталган форманы толтуруңуз. Картадан көйгөйдүн ордун аныктап, кайсы тайпага кирерин көрсөтүңүз. Андан соң жөнөтүү буйругун басыңыз. 1 жылдан ашык убакыт аралыгында онлайн кайрылууга 200дөн ашуун адам көйгөйүн жазды. Бири суу чыкпай жатат десе, дагы бири жылуулуктун жакшы ысытпай жаткандыгын, шаардагы коомдук каттамдар, унаа тыгынын, жарыктын өчүрүлүшү сыяктуу күнүмдүк жаралган маселелер боюнча кайрылып турушат. Онлайн карта тууралуу мен Facebook'тан окуп алдым. Facebook'тан окуп, өзүбүз жакта асфальт жолдору кичине бузулуп кеткенине байланыштуу мен асфальт жол башкармалыгы боюнча кайрылдым эле, үйдөн отуруп эле. Үйдөн отуруп кайрылсам, тез эле жооп беришти. Негизи ишканаларга барып, убакыт өткөрбөй эле үйдөн проблемаларды айтып, неме кылып койгон жакшы экен. Өлкөдө башка бир дагы шаарда жок онлайн кайрылуу карта жалгыз гана Ош калаасында иштеп жатат. Мунун алкагында шаар бийлиги менен калктын ортосундагы тыгыз кызматташтык орун алууда. Эң негизгиси көйгөйдүн ыкчам чечилүүсүнө жол ачылды. Кагаз түрүндө кайрылса, бизде 2 жуманын ичинде бул нерсе заявитель кагаз түрүндө арыз жазып бериш керек. Аны бул жерден келип, начальник отделдерге жиберебиз, начальник отделдер ошол тиешелүү мекеме ишканаларга жиберет. Андан кийин ал аткаруучуларга барганга чейин 2-3 жуманын убагындагы мөөнөт убакыт созулуп кетет. Бунун эң негизги нерсеси биринчиден биз убакыттан утабыз, экинчиден келген арызды тез аранын ичинде ага жооп катары биз реакция жасайбыз. Долбоордун экинчи этабында шаардыктардын көйгөйлөрү боюнча жергиликтүү бийликте батыраак кабардар кылуу үчүн дагы 13 мекеме кошулду. Алар Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы, Ош шаардык шаар куруу жана архитектура башкармалыгы, экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы, жеке турак жай, жер пайдалануу жана турак жай маселелери боюнча департаменти, Ош шаардык турак жай коммуналдык башкармалыгы, Ош шаардык автотоктомолор, автокою жана автогараждар дирекциясы, номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы, Ош шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы. Онлайн картаны иштетүүгө ар бир мекемеден бирден адис бекитилген. 2 жума аралыгында келген каттарга кечиктирбей интернет аркылуу кайрылуу жолдоо милдеттендирилген. Кайсы ишкана убагында жооп бербесе, шаардык мэрия катуу чара көрөт. 53 кайрылууга тең жеринен барып, иликтеп чыгып, бардыгына бүгүнкү күндө жооп бердик. Негизинен шаар тургундары жолдор башкармалыгына жол көйгөйлөрү, тротуар, жанагындай үстү ачылып калган люктар, ошондой жолго тиешелүү көйгөйлөр менен кайрылышат. Ал эми быйылдан тарта шаар тургундары өз көйгөйлөрүн мобилдик байланыш аркылуу да жөнөтө алат. Юзов Ош коомдук бирикмеси онлайн кайрылуу картасы тууралуу элге кеңири маалымат жеткирүүнүн үстүндө иш аракеттерди жүргүзүүдө. Негизден азыркы учурда биз мэрия менен биргеликте Юзов Ош коомдук бирикмеси биз азыр мобилдик приложениянын үстүндө иштеп жатабыз. Мындан ары ошо компьютер аркылуу эле жөнөтпөстөн ар бир жаран өзүнүн смартфондорунда, чөнтөк телефондоруна
ошол мобильный приложенияны жүктөп алып, телефон аркылуу эле кандайдыр бир шаардын көйгөйлөрүн чечсе болот. Алгач ирет Ош шаарында ишке киргизилген онлайн кайрылуу картасын эми өлкөнүн башка аймактарына да жайылтуу максаттары коюлууда. Динара Касымова, Бахадыр Кенжебаев, жаңылыктар.